Элибизде ыйман болбосо, экономикабыздагы, саясатыбыздагы оңолбойт. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышына келүүнү максат кылгандардын курамы Кыргызстан саясий партиясы менен толукталды. Курултайда партиянын төрагасы Канат Исаев Кыргызстан күз айларында өтүүчү парламенттик шайлоого катыша тургандыгын жарыялады. Партия өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошууну максат кылат. Аткарылбай турган убадаларды биз берген жокпуз. Баарыбыз ушул саясатта биринчи жыл жүргөн жокпуз. Ошол себептен биз Кудай буюрса жаш муун, салыштырмалуу жаш муун чогулуп атат. Келечекте дагы ушул саясатта жүрөбүз деген ниеттерибиз бар. Ошол себептен биз аткарыла турган, ишке ашыра турган нерселерди гана убада беребиз да. Курултайда партиянын уставы кабыл алынып, төрагасы саясий кеңешинин курамы шайланды жана 7 кадамдан турган манифест кабыл алынды. Бул партиянын өнүгүүгө багыт алган кадамы. Кыргыз мамлекеттигин бекемдөө, Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселелер бул чек араны бекемдөө, жумушсуздукка каршы күрөшүү, жаңы жумуш орундарын ачуу, кедейчиликке каршы күрөшүү жана Кыргызстанга инвестиция тартуу бул биздин 7 кадам манифестибиздин негизин түзөт. Кыргызстандын курамына саясат менен мамлекеттик кызматта тажрыйбасы бар жана бизнестин көзүн билгендер чогулду. Тактап айтканда мурда республика жана замандаш партиясынын бедели күчтүү саясатчылары Кыргызстанга кошулду. Талдоочулардын айтымында алардын кетиши эки партияны алсыздантты. Кыргызстанды идеяларга бай, чыйрак жаштар да толуктады. Ийгиликке жетиш үчүн адамда чоң жашы сапат болуш керек. Жыйынга катышкан башка саясий партиялардын лидерлери чоң саясатка аттанган партияга ийгилик каалап, тажрыйбасы жана насааттары менен бөлүштү. Жалпы эле Кыргызстандын келечеги үчүн чоң иштерди кылабыз деп билекти түрүнүп чыгып атасыздар. Алдыга койгон максат баарыбыздыкы окшош. Кыргызстанда жаңы саясий маданият калыптаныш керек. Кеңешип, алмашып иш кылыш керек. Душман болбош керек. Бүгүнкү оппоненттин эртең парламентте чогуу иштеген, өкмөттө чогуу иштеген партнерың болуп калыш керек. Партияга мүчө болууну каалагандардын саны артып жатат. Лидер Канат Исаев шайлоо адилет жана калыс өтөрүнөн шек санабайт. Ошол эле учурда Кыргызстан эч кандай партия менен бирикпей тургандыгын билдирди. Нургүл Жумабекова, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал.